Кошоп саат 4-төрдө 4:30 бошойм. 4:30. Бир жатканда 4 саат убакыт алат экен да. 4 саат гарантия алыш керек да. Анткени мен баягы бир күндө ичкен суум бөйрөк иштебегенден денеге таркайт. Жегенде баягы бүт эле пайдалуу нерсе жебейбиз да. Анын ичинде токсин бар, шлак бар. Ошолор денеге таркайт. Токтогулдан 50 адам бар экен да. Ушуна ооруган анан Токтогулга да ачабыз деп азыр аракет кылып атат да Токтогул жаштарычы. Если ачылса Токтогулга барат белеңиз? Ой, кетет элем багылайм, кетет элем. Өзүм элим, өзүм жерим. Багы өзүм үйүң өлөң төшөгөң дегенде квартирага акча төлөбөй өзүм үйүмдө жашайт элем. Токтогулга бара элеңиз канча болду? Мен ошо 3,5 жылдан бери бар элем. 3,5 жыл ушунун жанындамын. Ушуну коляскага менен сүйрөп Кемиджалиска алып келем. Анан эле бир балдарым карап отурсам, анын балдары болот экен. Өзүнүн оокаттары болот экен. Балдары чоңоюп калды, кийим кечеси болот экен. Келин деген болот экен. Андып эле апаңа бере бересиңби дейт экен. Бирок келиндериме да рахмат. Бир ооз ай сен ушинттиң деп мен балдарыма айткан жок. Баазы мен келиндериме. Ай ушинтип атат, сен адып эле бере бересиң дегенде жок. Ошол жака барып калсак ушу атамды берет элем багылайм. Балам да 5 убакыт намаз окуйт, мен да 5 убакыт намаз окуйм. Ошо жатып, ошо баспаса да 5 убакыт намазын үзбөйт балам багыш. Ошо аябай оор болуп атат, татаал болуп атат. Мына 2018-жылы июнь айында түшкөн балам эки бөйрөктөн. Ошондон берки жашообузду ит көрсүн. Бул жашоо мындай мен 65ке чыгып мындай жашоодо көргөн эмесмин. Мына айым башыма түштү, ошо жашоодо жашап келатам. Адам баласы чыдайт экенсиң, чыдабаганга айла жок экен. Балам үчүн чыдадым багабай, жакшы чыдадым. Айла жок чыдайт экен. Эмне кылам? Өзүм балам, өзүм неме кылган чоңойткучу. Ушул комага түшкөндө да жалдырап мен 10 күн ошо скамейкада жатып 10 күн тиледим. Ошо жакшы болуп кетсе экен депчи. Эми багы сыноону көтөргөн кишиге берет экен. Сыноону көтөрдү деп берди, кайтара тирилди. Мына ушул убакка чейин жашап келатабыз. Бирок кыйынчылык менен келатабыз. 2008ден бери. 2018-жылдан бери. 2018-жыл келип түшкөнбүз Кемиджалиска шаарга. Июндун 18-inde келип түшкөнбүз. Ошондон бери ушул убакка чейин келатабыз. Квартирада жашасаң, бирөө жакшы чыгып калат экен, бирөө жаман чыгып калат экен. Бирөө давай чык, мен мындай жашай албайм, сенин балаң инвалид экен деген күндөр да болду. Ошону кандай мен сенинби, кандай гана күндөрдү көрдүм. Балаң инвалид экен, колясканы койбогуң деген күндөр да болду. Мына ушундай күндөрдү көрдүм. Айлам жок, эмне кылам, чыдайт экен. Ушу инвалидти деле Кудай жараткан да. Мен колум менен жасаган жокмун, эч нерсе кылган жокмун. Аны да Кудайдын кылганы. Ошончолук баардыгын көтөрүп атам, баардыгын неме кылып атам. Өзүмдүн ичимен чыккан балам экен, эмне кылам? Көтөрдүм баардыгын. Мына азыркы көчүп келгенибиз 4-квартирабыз. Анан эмне кылам? Алдын деле жер кичине шарты жок экен, айла жок көчүп бардым. Квартира издей беребиз деп бүт эле бир комнат. Канча киши ушинтип инвалид балам бар десем, жок, андайды киргизбейбиз. Мына ушундай жашоодо жашап келатам. Квартирага канча төлөйсүз? Канча өзү үйдө ким акча табат? Сиздерге ким продукт алып берет? Ким акча төлөп берет? Мындай ушу квартирага акчаны экөөбүз эле пенсиябыз менен жашайбыз. Балам меники 6.000, баламки 4.500. Ошо менен жашайбыз. Элден айланайын, журттан айланайын. Ошо теңдектин өзүнүн классташы бар. Ай сайын ошо 1000ден, 2000ден акча берип коет ай сайын. Эми ошого да рахмат. Ошо биздин классташ эле ошо 10го чейин окутуп эле деп ошо эстегене да ошо шүгүрчүлүк кылам. Анан калган ошо пенсиянын менин эменди пенсиямды квартирага беребиз. Баламдын өзүнүкүнө тийбейм. Квартира немесине, дары-дармектерине 4,5 тийбейм. Бул постоянно дары менен турмайчы, тура албайт. Угул алат, анысына коюп коем. Анан бир эле порошокту биз немени порошокту. Ичинде 10 бар, ошону 323 сом. Аны ошол ар күндө бирден ичкенде деле 10 күнгө эле жарайт. Ошону алам, өзүнүн пенсиясын өзүнө коюп коем. 5000 төлөйм дагы 1000 сомдон продукты кылып алабыз.
ошо менен айына 1000 сомдук продукт эле жашайсыздарбы? жашайбыз, эмне кылабыз? Жашайбыз. Токтогулда үйүңүздөр барбы сиздердин? Бар, үйүбүз бар, жайыбыз бар, балам. Токтогул кай жерде? Ботбаев көчөдө. Токтогулдун өзүнө Ботбаев көчөдө тамыбыз бар. Бул балам квартирага түшкөндө мен сатпаган нерсемди бүт саттым. Жада алганда идиш-актарыма чейин саттым. Тамды гана калтырып койдум. Мен өлгөндө мени каяка апарып көмөт балдарым. Кой ошо өзүмдүн үйүмөн чыксын, мен сөөгүмдү ошону гана калтырып койдум. Бизге бир туура эместерин жазып берип кой берле, ошону ичип берип, эки бирөөнү аз совсем кылам салып. Ал кайсы боймеден больницадан болгон? Ошол өзүбүздүн эле Токтогулдан эле. Мисалга менин балам өлөйүн деп өлүм точкасына барып калганда да гемоглобини аз экен деп анализ тапшыртып, үйгө медсестраны алып келип, анализ алдырсам, гемоглобини аябай аз, 44 болуп калыптыр. Анан врачты чакырып келсем, врач айтты, вино берди. Бул болсо боор жейм дейт деп. Жанагы эле доска жазган боорду жейм. Анан вино бер деди. Мен вино бердим, анан кийин сок бер деди, алманын согун, жана вишняны согун. Вино бер дегенде винону да кагор бер деди, кагорду алып келип болбойт. Күндөн күнгө эле немете берди да, ошо хожу болуп кете берди. Анан мен Бишкекке келдик. Бишкекке келсек, Бишкектен албай койду, силер маркта эле жатып кеткенсиңер. Кайта эле келе бересиңер. Албай койду. Анан өзүм менен бир тууган эжемдин кызынын кызы ушул жакта больницада иштейт. 45 жыл болуп калды. Ошо айлам кетип ошонун адресин таап, телефонун таап звонить этти, мен ошолордон жаткыздым. Жумасына балаңыз 3 жолу келет экен да бул жакка. Анан күнүгө такси менен келесизби? Ошо 3 жолу келебиз, такси менен келебиз. Күнүгө такси менен келебиз. 2 айга чейин такси менен келип жүрүп, анан жорго таксинин немелерине шоферлор айтып калды, ушинтип жорго таксисинен эже 50% бар, ушуну кылдырып албайсызбы деп. Анан кийин телефонун алып чалдым. Чалып анан кийин айтсам, ооба эже бар. Балаңыз инвалидби деди, инвалид. 1-группа коляскада дедим. Анан ушул убакка чейин ушу мени каттап атасыздарбы деди, ооба каттап атабыз дедим. 50% бар да бизде деди. Аны мен билбесем. Анда эмесе теңге неменен бакенин немесин инвалидтин кагазы менен паспортун, өзүңүздүн паспортуңузду жөнөтүңүз, биз неме кылабыз деди. Анан ошонан мындай болгочу эле бир жуманын ичинде эле караштырып берди. 50% кылып берди. Ошо жорго компаниясына мен ыраазымын. Чоң рахматымды айтам. Бизди сыйласа, аларды Кудай сыйласын. Ошо элдин батасын алып, ошо жорго Что-то? Ошо саат 4:30 бошойм. Бир жатканда 4 саат убакыт алат. 4 саат гарантия алыш керек да. Анткени мен баягы бир күндө ичкен суум бөйрөк иштебегенден денеге таркайт. Жегенде баягы бүт эле пайдалуу нерсе жебейбиз да. Анын ичинде токсин бар, шлак бар, ошолор денеге таркайт. Анан кийин 1-2 күн албай калсак, дем алганыбыз кыйналып, төшүгүң сыгылып, бирөө муунтуп атканда дем ала албай калат. Жок. Жок. Бөйрөк отказ берди, болду бүттү. Бөйрөк иштебейт болду. Зара чыкпайт. Канды бөлүп чыгарган, канды тазалаган бөйрөк экен. Жүрөк жөнөкөй эле насос экен, канды айланткан эле. Жүрөк андай деле эмес экен. Жүрөктү алмаштырып койсо болот экен, адам жашап жүрөт. Бөйрөктү алмаштырганда дагы апасын экен 5 жыл иштеп берсе да рахмат дейт. 5 жылдан кийин кайрылып отказ берип коюшу мүмкүн. Колдоруңуз шишип кетет экен да, насос менен үйлөйт да кандычы. 4 саат жатканда аппарат bir 50 литр kan алып айлантат дейт 4 сааттын ичинде. Бир адамда 5 литр божомол менен алганда болгондо менин канымы бир 10 жол айлантат да. 10 жол айлантып, через фильтр өткөзүп кайра өзүмө коят да. Мындайча айтканда экен да, бөйрөктүн искусственный бөйрөк. Искусственный почка. Бул жерге вилийне сайлап. Бул жерден канды сордурат да, бул жерден куят кайтачы фильтрден өткөзүп туруп эле. Государство жардам береби? Кандай?
биздин государство. Биздин государство эми ушу бюджетке өткөзүп койгонуна деле рахмет анан. Бюджетке өткөздү. Бюджетке өткөздү. Сен доктор, сен билесиң. Эже, сага ишенем полный. Иненин калыңдыгын көрдүңбү? Onu аппаратка кошот дагы ошол аппарат айланат. 4 саат турбайсыз. 4 саат кыймылдабайт. Турбайм эмес, кыймылдабайт. О кыймылдасаң эле могу иненин баягы кан тамырдын стенкасына тийип калса дагы аппарат өзү сигнал берет, кыйкырат. Напор, кандын напору алмашып калса, өзгөрүп калса дагы аппарат өзү эле кыйкырат. Баары полный чыкты, жок, эчтеке жок. Бул өзү неден пайда болот экен? Меники таблетканы өтө көп ичкенден бөйрөк отказ берди. Баягы таблетка бүт эле химия экен, а мен обезболивающий көп ичкенден ошо именно обезболивающий бөйрөк талкалайт экен. Бул азыр жаңы жерден алган, эски жерден алган жеримден жаш балдар көп эле. 2-нчи класс, 3-нчи класс балдар алардыкы грипп болуп калып эле осложнение алып, күчтүү антибиотик салып коюп, бөйрөктөр отказ берип коет. Да бир байке бар эле, арак ичип жүрүп отказ кылган экен бөйрөгү. Анан кийин бөйрөгүн пересадка кылдырып, дагы жаңы бөйрөк эскиде эле болот деген го. Дагы не гарантия жок. Кайра отказ берген экен. Анан үчүнчү бул пересадкада опасный нерсе экен да. Эркек адамга 2 жолу пересадка кылса болот экен. Анан кийин уже врачтар срок коюп койт экен өлөсүң деп. 7 жылдан 11 жылга чейин. Эркектикин 2 жолу алмаштырса болот экен. Аял кишиники 1 көбүрөөк экен. Аял кишиникин 3 жолу алмаштырса болот экен. Мен нефролог менен сүйлөштүм, алмаштырганда деле мен ушу гемодиализге түшкөндө өзүм миним бир бөйрөгүмдү берейин деди. Пересадка кылдырып алыңыз ошо бөйрөк. Мен бир бөйрөгүмдү берейин деди. Анан мен нефролог менен сүйлөшсөм, нефролог айтты, ал бөйрөктү пересадка кылганда деле ал гарантия эмес дейт. Ал 3 жыл иштеши мүмкүн, 1 жыл иштеши мүмкүн, кайра отказ берет. А уже бир пересадка кылгандан кийин экинчи пересадка кылыш керек дейт, ал отказ берип калса. Анан үчүнчүсү да болот дейт. А гемодиализ менен мына 30 жыл алып жүргөн кишилер бар. Диализ алып баштагандар азыр деле алып жүрөт да. А диализ менен ушинтип аппаратка келип тазаланып, канды тазалап жүрө берет экен. А пересадка кылгандан кийин шанстар азайып кеткен. Эки болуп турса, бизди ушу автордук каналы сиз чакырдыңыз. Азыр кытапта токтогулга гемодиализ центрин ачкан атыптырсыздар. Ошол процесс канчалык азыр ишке ашып атат, канчалык ишке ашып калды? Алейкум ассалам. Биринчиден учурдан пайдаланып ушул автордук каналына ушул жалпы жааматка ыраазычылык билдиргим келет. Анткени ушул коомчулукта болгон особенно баса белгилүү айтуучу нерсе токтогулдун көйгөйлөрүн чагылдырып берип жүргөнүңүздөргө ыраазычылык билдирем. Азыркы тапта биз ушул жеке ишкер Айдар деген байкебиз бар. Ошол байкебиз Кудай буйруса ушул жеке ишкерлик менен токтогулдун борборун ачып беребиз деп атат. Ушул болжолдоп 40-тан 50-гө чейинки ушул гемодиализ менен өзүңүздөр көргөндөй жабыр тарткан адамдарга ачып берүү ушул азыркы күндө инвесторлорду издеп ушул өзүнүн гемодиализ аппараттарын орнотуу иш аракеттерин кылып биз тыгыз байланыш менен иш алып барып атабыз. Ушунда токтогулда канча адам бар ушу ооруканага жатканчы? Буга чейин ушул жарандык активист деп интернет булактарынан көрүп ушул токтогулдуктар анан атайын мага телефон чалуу кылып чакырышкан, мен жолугуп бүгүнкү тапта ошол Токтогул районунда 48 адам катталыптыр. Анын мен болжолдоп 30 адам менен тыгыз байланыштамын. Биз ушу WhatsApp группалар аркылуу ушул коомчулукта болуп жаткан процесстерди чагылдырып, мамлекеттик деңгээлде адамдарга жеткиргенге биз жоопкерчилик алганбыз. Калган ошол 18 адамы ар кайсы Кыргызстандын областтарында экен. Аларга да жар салып чакырып атабыз. Буюрса Токтогулда гемодиализ ушу өзүңүздөр көргөндөй мынакей
ушундай гемодиализ центр ачылып калса, токтогуктардын баардыгы өзүмдүн жериме барам деген ушундай кыялдар бар экен. Ошол жерде оору менен күрөшкөнгө жеңил болот. Үй бүлөсү дагы тынч аман, баягы чөнтөккө дагы залал келтирбей жакшы жашайт деген үмүттөбүз да. Анан анча мынча оорунун алдын алганга ушундай иш аракеттер болуп жатат. Эми буюрса жакынкы бир айларда ачылып калат деген үмүттөбүз, чоң үмүттөбүз. Анан жарандык азыр активисттер чуркап жатышптыр. Мамлекеттик тараптан, мамлекеттик органдар тараптан силерге бир кандайдыр жооп болду же жардам кылып атышабы? Мен ушул учурдан пайдаланып дагы бир маанилүү нерсени айткым келет да. Экономиканын таңкыстыгынан ушул биздин жеп ичкен продуктылардан жада калса ушул суу түтүктөрүнөн деп айтсам болот да, ушул бөйрөк отказ берип ушундай ооруга чалдыккан адамдар көбөйүп атат. Мынакей ошол суу түтүктөрүн жаңылап же болбосо ушул илдет менен ушул суук тийип калбасын деп адамдар бири-бирине кам көрө албай, анткени курсак тойбосо кантип кам көрөт. Анан ошондой эле бюджеттин таңкыстыгынан Токтогул районундагы эми биздин деле ошол башкы дарыгер баш болуп баардыгы аракет кылып атат, бирок акчанын булагын таба албай атышат. Анткени өзүңүздөр көргөндөй бюджет дефицит, жетишпестик менен. Анан жарандык коом элге чыкты, эми эл ошентип бири-бирибизге өбөк жөлөк болуп ушул иштерди аткарганга аракет кылып жатабыз. Эгерде азыр жеке ишкер Айдар байке өзү жалгыз ушул гемодиализди ачканга ушул инвесторлор келбей турган болсо, мен айла жок, жарандык позициямды колдонуп мен элге салганга туура келип атат да. Жумурай журт Токтогулдун эли жардам берет деген терең ишеничтемин. Бир аппараттын баасы бүгүн $15,000 болот экен да. Бизге Токтогулга 50 адамды камсыздаш үчүн 10 аппараттай керек экен да. Ошондой азыр эми аракеттер болуп жатат, бирок жыйынтыктар аз. Анан Токтогул районунун акими сиздерге кандай жардам колдоо көрсөтүп атат? Буга чейин дагы Токтогул районунун буга чейинки акими дагы бул гемодиализ боюнча аракеттерди кылыптыр, бирок майнап чыккан жок да, чын айтсак. Анан азыркы аким дагы аябай тыкыр өзүнүн көзөмөлүн алып иш аракеттерди кылып атат. Ушул тапта азыр биздин специальный фонд бар Токтогулда. Атайын ушу гемодиализге деп акча бөлүнүптүр. Бирок ошонун процесстерин Кудай буйрса сиз менен биз биргеликте ошол журналисттик иликтөө кылып чагылдырганга дагы бир жолу мүмкүнчүлүк түзүп берсеңиздер, аны да чагылдырабыз. Бирок ошол гемодиализ центри курганга мекемеге акча бөлүнүптүр да. Бирок ичинде оборудованияга акча бөлүнө элек деп ушундай маалымат беришти. Аракет бар, бирок жылыш жайдан. Сизге рахмат анда чоң. Сизге